Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиголова. Мындайча айтканда биздин жалпак тил менен ортомчу десек болот, посредник. Ошон үчүн азыр онлайн рынок өскөн сайын, негизи эле соода сармагы өнүккөн сайын бул байерлерге да спрос көбөйүп, сапат жагынан биз алдыга чыгып атабыз. Акча барыбызга эле керек да. Оффлайн магазин кандай болсо, онлайн магазин дагы ошондой акчаны, вложенияны талап кылат. Негизи соодада береке бар деп айтып коюшат го, баары эле байер болуп иштеп, чоң акча тапкандар өтө көп. Эле ошо миллионду табыш үчүн иштеш керек, көптөгөн убакыт талап кылат. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Деги эле ушул тармакка мен өзүм көптөн бери кызыгып жүргөм. Бул тармак эмне жөнүндө экен, азыркы замандын кесиби, жеңил эле акча тапса болобу, муну кесип деп айтсак болобу, деги эле чыныгы байерлер ким, байер деген өзү эмне кызматты кылат. Мына ошол боюнча кеп кылайык деп биз эксперт Айка Акжолтой айымды чакырып отурабыз. Кош келипсиз. Ден соолугуңуз кандай, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз сизди. Буга чейин интервьюларыңызды көрүп келгенмин, бирок сиз ал жерде болгон бир дилим айык болчу. Маңдай тескей отуруп сүйлөшкөн. Анан эми бүгүн биз эми даам программабызда сиз тамак бышырып беришиңиз керек. Деги эле ашканада кандайсыз? Негизи чынын айтсам мен аябай аз тамак жасайм. Мен көбүнчө иштегендиктен, чынын айтсам, көрүнүп турат аз тамак жегениңиз. Тамак жасаганды, үй жумуштарына чынын айтсам убакыт жок. Ошондуктан убакыт болуп калса үйдөгүлөргө жасап берем. Жакшы, биздин даам программабыз көрүп келесиз, билем. Бүгүн өзгөчөлөнүп эмне даамдуу бир нерсе жасап берейин дедиңиз? Бүгүн орозо күнүндө ашказанга бат сийнечү, ошондой эле бат жасалуучу финчозаны жасап берейин деп чечтим. Финчозага бул жерде уйдун сулпети керектелет, перец болгарский, бадыраң, пияз, сабиз, ошондой эле финчоза крахмалы, май, уксус, соль. Жакшы, жана татымдар деңиз. Жакшы, келиңиз анда баштайлы. Айкайым, айтсаңыз, байер деген ким өзү? Байер өзү азыркы учурда моданы билген, трендти билген, ошондой эле баардык сайттар менен иштеген. Мындайча айтканда биздин жалпак тил менен ортомчу десек болот, посредник. Бул жерде негизи байер деген бир чоң түшүнүк, бул жерде байерлер өз ара ичинен бөлүнүп кетет. Например, ошол эле Кыргызстандан туруп Дордой байери, Дордой базар менен иштегендер, жана Москвага товарларын Россиянын булуң бурчуна жиберген отправкалар бул жерде Дордой байер болуп иштешет. Ошондой эле онлайн байерлер бар. Онлайн байер болгондо АКШ сайттары менен иштейбиз, Турциядан товар алып иштейбиз, жана брендовый вещилерди Кытай менен иштесек болот. Ал жерде онлайн болгону, ал үйдө отуруп алып, өзүң сайттан заказ берип, клиенттер аркылуу, клиенттерден заказ топтоп, аны оформить этип, ошентип үйдөн чыкпай иштейсиң. Ал онлайн. Эгерде биз Дордой менен иштесек, Дордой базары менен байер болуп, бул Дордой байер деп атап коюшат. Ал учурда биз Москвага, негизи эле Россиянын булуң бурчуна, Казакстан, бизге чектеш мамлекеттерге товарларды жөнөтөбүз. Бул жерде поставщиктер өздөрү келип, базарды кыдырып, издеп отурбай, надежный байерди таап алышат дагы. Мага ушул нерсе керек, ушул, например, ушул кийимди таап бер десе, байерлер ошону чуркап барып таап берип, сүрөтүн көргөзүп, видеобуз менен көргөзүп, мондай болот, жарайбы, жарабайбы, кайсы размер деп ошонун баардыгын тактап, ал кишиге жөнөтүп жиберишет. Ошондо байерлер бул жерде ортомчунун ролун аткарып атат да. Эгерде байери жок иштесе, анда поставщик Кыргызстанга, Дордой базарына келиш керек болот, жол киресин кетирип, дагы бул жакта убактысын бөлүп, ошентип байерлердин жардамы менен алар өздөрүнүн жумушун жеңилдетип атат. Ошон үчүн азыр онлайн рынок өскөн сайын, негизи эле соода сармагы өнүккөн сайын бул байерлерге да спрос көбөйүп, Кыргызстандан азыр Дордой базары менен иштеген байерлер да көбөйдү, бизде поставщиктер да көбөйдү. Жаман күртүп кеттиңер э? Мунун бардыгы жанагы былтырдан баштап баягы тиги Россиядагы случайлер болуп атпайбы? Ошого жараша там көптөгөн жерлерде ограничение кылып, анан 80-90 поставщиктердин 80-90% поставщиктер Дордой менен иштеп калышты да, потому что бизде деген срок деген 7 күндөн 5 күнгө чейин бат эле жетип калат. Эгерде Кытайдан заказ беришсе, Кытайдан 1 ай күтүшөт, 2 ай күтүшөт. Ошон үчүн логистика жагынан, анан ошол эле бизде рабочий сила арзан болгондуктан текстиль дагы жакшы өнүгүп атат. Мурдага салыштырмалуу азыр сапат жагынан биз алдыга чыгып атабыз. Ошон үчүн бизде азыр байерлер кесиби спрос жаратып атат десек болот. Мынакей жогоруда айтып калбадыңыз, видео звонок менен размерлери, түсүн, анан кандай эме дизайнерди алгысы келсе, видео звонок менен сүйлөшөбүз деп. Мына ошону айтсаңыз, Айкайым.
өлчөмү, размери дал келбей калса эмне кылат? Байырлар биринчиден биз тактайбыз. Кайсы ростко керек? Российский стандартпы, европейский стандартпы, кайсы модель керек, кайсы цвет, алар биринчи өздөрү сүрөттөрүн жиберишет, же болбосо биз өзүбүздүн основной өзүбүздүн аккаунттарыбыз болот, каналдарыбыз болот. Ал жака биз жүктөйбүз, ошолордун арасынан тандашат, же болбосо өздөрү бизге конкреттүү бир товарды таап бер деп бизге тапшырма берет. Биз ошолордун талабын аткарабыз. Кандай деп жөнөсө, биз ошондой табышыбыз керек. Ошол эле, например, размерлер туура келбей калса, же болбосо ал айткан нерсени биз таба албай калсак, анда биз швейный цехке заказ берип, цех аркылуу дагы иштесек болот. Жөн эле бир эле базарды карап отурбай, эгерде, например, поставщик айтты да мага мындан 500 штук, мындан дагы 500 штук деп, ошол эле базарда ал товар таппай калдым. Мен ал учурда анда бизде цехтен тиктирсеңиз болот. Как раз ходовой размерлерди сизге тигип беребиз, мондай кылабыз, өзүңүздүн желанияңыз менен өзүңүздүн брендти басып беребиз деп, ошентип аны базардан цехке алып барсак болот. Демек, байерлердин мен ойлоп турмун, жана бир эле, мисалы үчүн, мага бир кийим жакты дейли, мен буйрутма берин, демек биз аны мындай массага да алсак болот турбайбы? Мисалы үчүн. Ооба. Кандай айтканда туура болуп калат? Количествого карат, мисалы үчүн. Ооба, бул жерде байерлер бөлүнөт да. Розницага иштеген байерлер, анан оптом иштеген байерлер болчу. Ошону айтып атам да, ошо демек оптом иштеген байерлер көбүрөөк акча табабы, же розница иштегендер көбүрөөк табабы деген суроо да. Бир штук кийимди сатып алып, анын качан келет экен күтүп отурган жакшыбы, же оптом бүт баарын чогултуп алып, буйруп. Айка, сиздер түшүнбөй жатасыздар. Назирага өзү чынында акча эле керек да. Ошосын түшүндүрүп көрүп койгулачы, пожалуйста. Акча барыбызга керек да. Акча жагын алсак, оптом иштегенде биз көп акча тапсак болот, себеби общий суммадан өзүбүздүн байерлердин услугасын алабыз, 5, 7, 10 деп аны ар бир байер өзү коюп алат. Андан тышкары өзүбүз дагы накруткабызды кылсак болот. Эгерде, например, рубашка 550 болсо, аны биз 580ден деп ар бир штуктан 30 сомдон да пайда көрсөк болот. Эмнеден улам сиз байерликке келип калдыңыз? Мурда Wildberries менен иштеп калганыңызды көрдүм эле. Wildberries менен байерликтин айырмасы? Wildberries менен байерликтин айырмасы, бул жерде мен азыр учурда Wildberries'те дагы иштейм. Wildberries иштегениме быйыл 5-жыл кетип атат, Кудай буйрса. Ал жерде мен поставщикмин. Ошол эле учурда байер болуп иштейм. Башка поставщиктерге завод, фабрикалардан, ошондой эле цехтерден, рыноктан товарларды сатып алып берем, ортомчу болуп. Мен бул товарный бизнесте иштеген үчүн, бул жакта опытым болгон үчүн эки кесипти бирдей алып кетем. Демек, экөө мындай карап көрсө окшош эле турбайбы? Wildberries'те биз өзүбүздүн товарыбызды сатабыз, ал жака бизнес ачышканга даяр болушубуз керек, вложение кылабыз, акча коротобуз, ошол эле магазинди продвигать этебиз. Оффлайн магазин кандай болсо, онлайн магазин дагы ошондой акчаны, вложенияны талап кылат. Бул бизнес риск болот. Ал эми бул байерлерде болсо, бул жерде бизнес эмес, болгону вложениясы жок, телефондун жардамы менен эле желаниясы болсо, убактысы болсо иштеп кетсе болот. Айырмасы ушунда. Азыркы учурда кол алдыңызда канча кыз айымдар иштейт? Азыр өзүмдүн мен Wildberries менен айта турган болсом, ал жакта өзүмдүн агентством бар, ал жерде бир 6-7 сотрудник иштейт. Именно кабинеттерди продвигать эткен жагынан, магазиндерди ачып, жаңы поставщиктерге жардам берүү максатында. Ал эми байерде болсо, именно оптомдо өзүм гана иштейм. Фабрикалар менен, ошол эле, например, Пакистан, Бангладеш, Турциядан фабрикалар менен болсо, анда ал жака өзүм гана иштейм. Байерлик кесипти мисалы үчүн аркалап, байерлик менен мисалы үчүн жан багам деген үйдө отурган айымдар бар дейли. Ал айымдардын сөзсүз түрдө социалдык баракчасы бар болуш керекпи? Сөзсүз түрдө мындайча азыркы тил менен айтканда подписчиктери керекпи ошол нерсе? Же подписчигин жок деле, баракча жок деле, ошол Viber эмени байерликти алып кетсе болобу? Азыр деген биз клиентти бардыгыбыз эле билебиз, социальный сеть аркылуу табабыз. Эгерде жок болсо, жаңыдан нолдон баштайм десе болот. Бизде окуучулар деле келип нолдон баштап эле ошо биздин сабактарды көрүп, өздөрү нолдон баштап, өздөрүнүн аккаунттарын упаковкалап, биз айткан техникалардын жардамы менен клиент таап иштегендер бар. Ал жөнүндө мен ар дайым баракчамда бөлүшүп турам, ким кандай иштеп атат, эмне кылып атат. Бул жерде болгону, мен айтмакчымын, болгону кызыгуу керек деп. Эгерде адам кызыкса, подписчиги жок болсо деле, Инстаграмды жакшы түшүнбөгөн болсо деле, нары алып кете алат.
Мисалы үчүн мен байырлыкка келгим келди дейли, Айка, канча акча керек ал үчүн? Сөзсүз түрдө акча болуш керекпи? Жок, байырлыкка башта айтып кеткендей, ал жака акчанын кереги жок. Ал жерде телефонуңуз болуш керек, Инстаграмда аккаунт ачышыңыз керек. Ошо Инстаграмда кайсы сегмент менен иштейсиз? Женская одежда, мужская одежда, же болбосо баягындай онлайн байыр болуп США-дагы сайттар менен иштейсизби, же Додо менен иштейсизби? Башында өзүңүз нишаңызды анализ кылышыңыз керек, кайсы сизге жүрөгүңүзгө жакын болуп атат, Анан ошол боюнча эле иштеш оңой болот, балким балдар кийим менен, Ооба, бул жерде, например, кээ бир адамдарга туура таңдаш керекпи? Кээ бир адамдарга, например, женский кийим менен иштеген жагат, а кээ бирлерге детский менен иштеген жагат. Например, мен женский одежда менен иштегенди жакшы көрөм. Кичинекей балдардыкын чынын айтсам, разбирать эте албайм да, эми жашы болуш керек. Кимдин баласы болсо, ким балага көп кийим алса, ал уже ал жерде эксперт болуп калат. 7 жаштагы балага бул келет, 8 жаштагы балага бул келет депчи. Ошон үчүн буну башында биз өзүбүз кайсы сегментке киребиз, кайсыны алып кетебиз, анализ кылып алып, эле ошол боюнча баштап кетсек болот. Жакшы. Элдин ишеничине кириш аябай оор да азырчы. Балким алдап кетеби деп ойлойт, балким тааныбашы мүмкүн. Анан элдин ишенимине кантип кире алдыңыздар командаңыз менен? Биз негизи чынын айтсам, өзүбүз эле практик болгон үчүн биз башында клиент издебейт элек, өздөрү эле келишет эле. Баягы сарафанный радио деген иштейт, тааныштан тааныш. Азыркы деле учурда мен Инстаграмга чыгып алып, ой, мага келгиле, мен антем, мен тинтем, мен миллионго чыгарам, укмуш кылам деп эч бир айтпайм. Аны негизи билишет элдин баардыгы эле. И, например, бирөөсү эжеси иштесе менен анын сиңдиси айтат, же болбосо подружкасы ошентип эле, же болбосо базарда отургандардын кошуналары, анын кошунасынын кошунасы болуп эле угуп эле келишет. Өзүңүзгө жагабы, эмнеден улам байырлыкка келип калдыңыз? Ушул кийим алып кийин жакшы көрөт окшойсуз, Аял деген шопинг жакшы көрөт го, ошон үчүн келип калдыңыз окшойт да бул байырлыкка. Негизи кийимге, модага, стилге кызыгам өзүм. Кайсы цвет менен кайсы, например, сочетается, кандай мода быйыл мода болуп атат, кайсы цветтер, ошондон улам деп ойлойм. Негизи башында товарга жөн эле кызыксаң, андан кийин уже кызыгууң арта берет экен. Саламатсыздарбы? Биздин клиникага көп бейтаптар коронканы алмаштыруу же коронканы коюу боюнча кайрылат. Коронка кайсыл учурда коюлат? Кариес оорусу татаалдашып кеткенде, пломбага койгонго мүмкүнчүлүк жок болгондо коронка коюлат. Коронканын көп түрлөрү болот. Кененирээк маалымат алыш үчүн биздин клиникага консультацияга кайрылсаңыздар болот. Айкайым, айтсаңыз, байырлыкты канча жаштан баштап окуса болот? Байырлыкты бул жерде жаш курагы ошо 18ге толгон же 16 жаштан деле баштаса болот. Көбүнчө студенттерде иштегендер бар, кошумча каражат катары окуудан кийин. Ошондой эле үйдө турган айымдарга жакшы, бала менен отурган декретте болсо. Сиздер окутасыздарбы? Ооба, бизде окуу бар. Бизге келип байырлыкты алар келип сизден окуганда эмнени алышат? Кантип байыр болуп иштесе болот, кайсы жерден башташ керек, кантип клиент табыш керек, клиент менен кантип сүйлөшүш керек, ошонун жолдорун баардыгын нолдон баштап үйрөтөбүз. Бир мастер-класс көрсөтө кетпейсизби, же айта кетпейсизби? Кантип клиент менен деги эле кардар менен сүйлөшүш керек? Биринчиден өзүбүздү даярдашыбыз керек, не только өзүбүздү упаковка кылышыбыз керек, аккаунтубузду баардык жактан байыр катары биз биринчи келген клиентти эле качырып албастан жакшы байыр катары өзүбүздү Инстаграм аркылуу же болбосо башка социалдык сеттеги баракчабыз аркылуу тааныйт азыр деги эле. Эгерде өзүбүз эле аябай укмуш эксперт болсок, бирок баракчабыз туура эмес упаковка болгон болсо, анда бизге эч ким ишенбейт. Демек, соц тармактагы көбүнчө маани бериле турбайбы? Ооба, азыр баардыгы эле Telegram аркылуу, Instagram аркылуу клиент таап аткан үчүн ал жерде биринчи очередь баракчага маани берилет. Канча заказ кетирген, ким менен иштеген, базарга барып, базардан салабы, кайсы жерден салат, ошонун баардыгын историядан, актуальныйларга мындайча айтканда живой болушубуз керек да. Дайыма адамдар менен тыгыз байланышта иштеш керек. Ооба. Банкрот болгон учуруңуз болдубу, Айкайым? Именно байырлык боюнча айтсак, байырлыкте жок. Бул жерде себеби бул жерде ортомчунун гана эмесин аткаргандыктан, бул жерде акча салбайсың, ошо акча берсе ошого товарын алып бересиң, жөнөтөсүң да, мындайча айтканда. Башка бизнестерде көп эле жол болгон. Кантип турдуңуз эле? Балким бизде көрүп жатып, банкрот болуп,
башын жерге салып, кыйналып, чыга албай жаткан бир айымыбыз бардыр. Ошол бизнестенчи күйүп калган дегендей. Балким сиздин сөзүңүз ал инсанга дары болуп калаттыр. Негизи банкрот болгондо менде да ошондой учур болгон. Банкрот болуп акчам жок, эмнеден баштасам деп, анан мен мурда салондо иштейт элем да, мастер маникюр болуп, анан кайра салонго барганга мындайча айтканда намыс бар го, ошол нерсе жол бербейт да. Кантип барасың, например, өзүң иштейсиң, өзүң начальник, анан бир күнү эле кайра баягы жакачы. Анан эмнеси болсо да жок деп кайрадан мен баштагам нолдон. Бул жерде ошондо өзүңө көбүрөөк ишеним болуш керек да. Өзүңө ишенсең, баары бир ал кыйын күндөр, банкроттор бардыгы артта калат. Айка айым даярдоодун байерлерин бай деп коюшат. Канчалык деңгээлде ошонун чындыгы бар? Ошондо эле байерлер чоң акча табышабы? Негизи содада береке бар деп айтып коюшат го, баары эле байер болуп иштеп чоң акча тапкандар өтө көп. Бул жерде ким канча саат иштейт, канча поставщик менен иштейт, ошондон зависит этет. Эгерде көп акча тапкысы келсе, көп иштесе, албетте ал акчаны табуу мүмкүн. Жанагы инстаграмдардан көрүп калам да, бизге келгиле миллиондорду табасыңар дейт да. Анан мен ошол сурайын дегем сизденчи. Ошондой курстар эмне берет? Жөн эле карапайым элдин алдоо эмеспи? Негизи биринчиден ушинтип чакырганда мен көп түшүндүм. Эмоцияга эле алданып, чуркап баргандар көп экен. Бирок нар жагында психологический атакада, мисалы үчүнчү, жана тапкан акчаларын чыгарып көрсөтүү, бул ошол канчалык деңгээлде туура? Бул жерде эми көбүнчөсү айтышат го, миллион тап десе эле маркетинговый да. Маркетинг деп ойлонбой эле адам, барсам эле миллион таба калат экенмин деп чуркап барышат да. На самом деле ошо миллионду табыш үчүн иштеш керек, көптөгөн убакыт талап кылат, маңдай тер кетет дегендей. Ошон үчүн мен мындай эмеден алысмын. Негизи эле мага осознанный адамдар, аудиторияга дагы осознанный подписчиктерге ишин каалайм да. Эч качан миллион табасың, бүгүн келсең эле эртең укмуш болуп кетесиң, мен укмуш кылам дегендерден алысмын да. Бир гана брендтер менен иштеш экен, анысы эмнеде? Же өзүңүзгө жагабы ошондо? Же башка байерлер менен ушунусу менен айырмалангыңыз келеби? Биздин негизи эле биринчи очередде окуучулар боюнча, курсум боюнча айта кетсем, биз эң жакшысы бизде окуган окуучуларга окуу учурунда эгерде результат көргөзсө, аракети күч болсо, анда өзүбүзгө келген клиенттерибизди окуучулар менен бөлүшөбүз. Муну көбүнчө эле жер кыла беришпейт. Окутуп коюшат, өзүң кааласаң иштейсиң, каалабасаң жок. Биз болсо ошонус менен айырмаланабыз. Демек, аларды иш менен деле камсыздап, өзүңүздөрдүн кардарларыңыздар менен бөлүшөт экенсиздер, э? Ооба. Бул жакшы наставничество болуп калабы ошондой? Бул ошондо байерликке нолдон баштап результатка чейин деп айтсак болот. Именно жумуш менен камсыз кылып, баардыгын төкпөй чачпай көргөзүп, кантип туура иштеш керек. Кантип туура иштеш керек? Мисалы үчүн, эмнеден алыш баштайсың? Мына мен сизден угуп чыктым, каяка барам, эмне кылам? Анын баардыгын мен бир сөз менен же эки сөз менен мындай кылсаң эле жакшы болуп кетет деп айтып кое албайм. Жакшы болот эмес, эмнеден баштап ийсек, ошону айтыңыз. Экөөбүз дордойго эртишип барабызбы? Жок, биринчи очередде биз цех ачабызбы? Жок, бул жакта эч кандай вложение салбайбыз. Биринчи очередде байер деген ким, кайсы нишаны тандайбыз, ошону аныктап алабыз дагы, ошол боюнча иштеп баштайбыз. Экинчи очередде клиент табуу болот. Биринчи өзүбүз упаковка, экинчи очередде клиент табуу, үчүнчүдө клиенттин кардардын ишенимине кирүү. Ошентип этап менен кете берет. Мындай жакшы экен. Эми төмөндөгү суроома жооп берсеңиз, азыр байерликтер көбүнчө сайттар менен иштешет да. Сайттагы баасы башка, алардын айткан баасы башка. Сайттагы бааларга көбүрөөк көңүл бурушубуз керекпи же байерлер өздөрүнүн кызматы үчүн акчаны алабы? Бул жерде эгерде биз Кытай сайттарын алсак, ал жерде ценалар качественный вещьлердики кымбатыраак болот, ал эми качествосы бир аз төмөнүрөөк болсо анда арзан болот да. Бул жерде биз түшүнүп алышыбыз керек, именно кандай качество каалап атабыз. Например, арзан билет тапса болот, бирок келгенде ал биздин көңүлүбүзгө жакпай калышы мүмкүн. Ал жерде ошондой эле байерлер өздөрү бизге предлагать этишет. Муну алсаңыз мынча болот, мунун кымбаттыгынын себеби ушунда, ушундай деп. Ошондон анан биз өзүбүзгө жакканды тандап алабыз. Азыр байкашымча мурдагыдай дордойдо иштеген ишкерлер 6-да, саат 5-те, 4-те туруп барбайт экен. Бул да болсо алардын жумушун жеңилдетип жатат. Алардын жумушун сиздер жеңилдетип жатасыздар, э, ошондо? Ошондо алар байер менен иштеген үчүн
Мурда, например, алар өздөрү Россияга отправкаларды кылса, азыр ортомчу байерлер пайда болбодубу? Байер барат ошол жерден товарын алат, текшерет и каргодон салып жиберет. Этибиз куурулуп калды. Пяздын салып атабыз. Пяздыбыз да куурулуп баштады. Аны менен чогуу азыр биз сабизди дагы кошуп кууруйбуз. Перецин салабыз. Андан кийин фунчозаны демдеп коюшубуз керек. Баары жакшылап демделиш үчүн крышкасын жаап коебуз. Тамагыбыз куурулуп бүттү. Азыр аралаштырабыз. Жана татымдарды кошуп алышыбыз керек. И бул жерде бадыраң тураш керек. Жакшы. Айкайым, мындай да, кардарлар менен алгач иштешүүдө адам өзү, байер өзү кандай сапаттарга ээ болуш керек? Биринчиден биз байерлер коммуникабельный болушубуз керек. Адамдар менен тил табыша билип, күлүп, жайнап, жакшынакай жооп берип, ошол эле учурда ответственность деген чоң нерсе бар. Суроо берсе, муну таап бер, тигини бар, таап бер десе жок болуп кетпей, ошону так туура аткарыш керек. Жана ошондой эле азыр көпчүлүгү мага именно Россиядан поставщиктер кайрылышат. Акчам салгам, жок болуп кетти, мындай болуп кетти деп. Азыр мошенниктердин дагы заманы. Ошон үчүн биринчи очередте пунктуальность, ответственность и ошо адам менен тил табышып сүйлөшүү. Абдан жакшы. Айкайым, өзүңүз кайсыл кызы болосуз? Мен өзүм Нарындык болом. Нарында 9-класска чейин окугам. Андан кийин Бишкек шаарындагы номер 3-лицейде окудум. Андан кийин колледжде окудум. Андан кийин эле чет мамлекетте жашадым. Кайсы мамлекетте жашадыңыз? Москвада жашадым, Дубайда жашадым. Былтыры жазында келгем Кыргызстанга, быйыл 1 жыл болот Кыргызстанда жашап атканым. Абдан жакшы. Суусту, мекенибизди сагындыңызбы? Ооба, кайсы жакта болбойлу, все равно өзүбүздүн странабызда кандай ситуация болбосун, душабыз спокойно болот. Ошону быйыл аңдадым десем болот. Абдан жакшы. Эме, эмнеге кызыгасыз Айкайым өзүңүз? Эмне жагат сизге? Байерликтен тышкары сүйлөшөлүчү, жеке жашоо дегендей. Эмне жагат сизге өзүңүзгө? Эгерде менин убактым пайда болсо, сразу эле мен тоого барам. Тоого көп барам. Тоого барып, таза аба жутуп, тынч отурганда. Абдан жакшы. Анда тынч отуруп чай ичели. Замандаштар, биздин салатыбыз да азыр мынакей даяр болуп калды. Азыр эң сонун моменти мага жагат. Азыр чогултабыз, аралаштырабыз. Эме өзүбүзгө жаккан даамдарды жана татымдарды аралаштырабыз. Мен кара муричти жакшы көрөм. Көбүрөөк кошуңуз кара мурич дагы. Өзүңүз бош убакта эмне менен алектенесиз, Айкайым? Бош убакта көбүнчө ошо өзүмө кам көрүү, салонго көп барам. Ошондой эле китеп окуу, курстарды көп окуйм, онлайн курстардан башым чыкпайт, чынын айтсам. Азаматсыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай азыр деген мына бадыраңды кошуп жатабыз. Азыр бардыгын аралаштырабыз, татымдарды кошобуз. Анан тамактанабыз. Ооба, сөзсүз түрдө ооз ачкан кандай сонун жеңил тамак болду. Менимче баарыңыздарга жагат. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий бөлүмүнө сөзсүз түрдө кирип жакшы сөз жазыңыздар. Жаман сөз жазбагыла, анткени замир баарыңарды, колуңарды монтуп чаап чыгат. Уктуңарбы? Жаман сөз вообще жазбагыла. Негизи эле биздин YouTube канал, көптөр айтышат да, Назира Бердиулованын YouTube каналында негатив жок. Такыр эле. Биз жакшы көрбөйбүз негативди. Өмүр кыска. Каалайсыңбы, каалабайсың, 90 жашка чыгып өлөбүз. Барар жерибиз бир. Ошондуктан бири-бирибизди көңүлүбүздү калтырбай, жакшы баардар жашоодо жашайлы, Айка. Айтканыңыз келсин, адамдын пейилине жараша болот да, жасаган тамагын караңызчы, кандай берекелүү. Көрүп турам, даамдуу болгонуначы. Салатыбыз даяр болду. Азыр салалы. Назирайым, Назира жиси менен чогуу даамдап көрөлү. Негизи эле мен тамак жасаган жолунан анча жокмун. Жок, андай эмес, мен көрүп турам, колуңуздан баардык эле нерсе келет экен. Болгону тамакка өзүңүз табитиңизге жараша жасап жейт окшойсуз да. Көбүнчө кандай тамак жегенди жакшы көрөсүз? Көбүнчө мен нарындык болгон үчүн эт аябай жакшы көрөм. Анда Кудай буйруса, эмки эфирибизди жайында казанга эт салып, сонун кылып 5 бармак бышырып бериңиз анда. Нарындыктардыкы билесиз, 99% эт, 1% камыр. Кудай буйруса. Ага чейин камыр жайганды үйрөнө бериңиз. Макулбу? Мастер-класска барышым керек болуп калат эми. Таластыктарга барышыңыз керек. Мастер-класска таластыктар өлү сонун камыр жайышат. Айкайым жасаган фунчоза салаты дагы даяр болду. Келиңиздер чогуу даамдап көрөлү.
тамагыңыздар таттуу болсун. Эгер байыр кызматы керек болсо сиздерге сөзсүз түрдө Айка айымга кайрылыңыздар. Бар акчасын сөзсүз түрдө жазам, байланыш телефондорун. Балким үйдө жөн эле отурбастан ушу байырликти үйрөнүп алып, балким байып кетерсиз, балким миллионер болуп кетерсиз. Эң негизгиси бир орунда турбаш керек. Аракет кылыш керек. Аракет кылсаң берекет болот. Алма быш, озма түш деген заман эмес азыр. Бала өзүнүн ырыскысы менен төрөлөт дейт. Ооба жакшы, бирок көп балаңыз болсо үйдө жатпаңыз. Ошол балдардын келечеги үчүн жакшы иштерди жасаңыз. Мынакей Айка айым өзү жаш болсо дагы ошол ишти аркалап келет. Мына сиздер да ошол нерсени жасасаңар, сөзсүз түрдө ийгилик сиздер тарапка жылмаят. Эми чогуу даамдап көрөлү. Чай кайнап калды. Ооз ачканга да саналуу гана мүнөттөр калды. Сизге учурдан мен пайдаланып рахматымды билдирем. Байыр деген бул эмне экенин мен азыр өз кулагым менен уктум. Чынында эле бир кызык бир кесип экен. Алдан ары бул да бир чыгармачылык, өсүп өнүккүлө. Бул акыркы жолугушубуз эмес, биздин даам программабызга бат-баттан келип турсун Айка айым. Чоң рахмат сизге дагы. Сизге дагы чакырганыңызга. Ошондой эле көрүүчүлөргө айтмакчымын, баарыңыздарга Рамазан айы менен биринчиден куттуктап, экинчиден эгерде кызыксаңыздар, биздин байыр баракчабызга кош келиңиздер. Ал жактан пайдалуу маалыматтар менен биз ар дайым бөлүшүп турабыз. Жакшы, көрүшкөнчө. Айка ак жолтой болду сиздер менен жана мен Назира Бердиоголова. Каналга катталыңыздар. Көрүшөбүз. Рахмат.